Бүттү. Ошо сен камаласың, атыласың. Бул Төрөкул Айтматовдун дагы аты бар. Бул деген улутчу. фамилиябызды айткандан болчубуз дейт. Тиешебиз бар десек, бизди жок кылат дейт. Чыныгы сүйүүсү бар болчу, бул Гүлсара Бешеналиева. Айрыкча жаш кыз-келиндер проституция уюмуна кабылып калып атышты. Биринчи жолу көргөндө аябай мындай красавец. Бир көргөндө эле любовь с первого взгляда. Согуштун учурунда төртөөбүз эптеп багып атат анан. Тиги эки балаңдын өлүп калганы жакшы болгон турбайбы? Алтоо болсо кантмексиң? Айтматовдун турмушунда өзүнүн чыныгы Жамилясы бар болчу. Бул реалдуу прототип бар болчу. Ошол жөнүндө уктуңуз беле? Бар беле ошондой? Билбейм, эми биздин айылда бир топ жеңелер айтып жүргөн, мен Жамиля болчумун, мага көңүл бурган деп. Анан Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Мен журналист Семетей Аманбеков. Бүгүн биздин эксклюзивдүү подкастта эксклюзивдүү конок Роза Төрөкуловна Айтматова. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун карындашы. Эң алгачкыдан мен айтып кетер элем. Мына түнү бою Роза Төрөкуловнанын Ак тарыхтын барактарын деген китепчесин окуп чыктым. Анан таң калдым. Өзүңүз дагы мындай чоң белгилүү жазуучу инсан болчу да экенсиздер. Мындай тилиңизди окуп, эскерүүлөрүңүздү окуп, анан негизи бүгүнкү подкасттын идеясы бул эми сиз 88 жылдын арасында абдан көп нерселерди көрдүңүз. Көп тарыхый фактыларга күбө болдуңуз. Ошонун баарын бир тарыхый подкаст кылып, биздин келе жаткан муундарга калтырсак деген ойдо ушул подкастты жасап атабыз. Эми эң алгачкы суроо, сиздин китебиңизде жазып атасыз. Атаңыз Төрөкул Айтматов балдарына ат берип атканда аты затынан болуптур да. Мисалы үчүн Чыңгызды бул теңиз да жанагындай чоң белгилүү инсан катары өзүнүн атына ээ болуптур. элге из калтыруу. Элге из өзү илимий жолго түшүп, чоң илимий жетишкенчиликтерге жетти. Из калтырып кетти. Сиздин атыңыз да өзгөчө. Меники Роза эмес, Розетта. Бул белгилүү итальяндык партизандардын атынан койгон. Испан партизандарына. Атка ээ болгондо сиздин жолуңуз кандай болду? Мен эжем бар болчу, Люция деген. Люция. Алар эжем эгиз, бир эркек, бир кыз болуп төрөлүшөт. Анан кыздын эркек баланын атын Рева, кыздын атын Люция коюшат. Революция. Анан кийин Революция. Анан чоң энебиз Рева деген ат жакпайт деп жактырбай атын Эркинбек деп коюптур. Эсенамановдун атынан. Так что революцияга берилген кишилер болчу ата-энебиз. Ошондо менин атым Розетта деле ошол аялдардын ал-акыбалын оңдоого, мындай бир демократиялык жолго түшүрүүгө аракет кылган аял болуш керек. Ал Розетта жөнүндө «Известия» деген газетага чоң макала чыгыптыр. Анан ошону менен менин атым бир жагынан Роза Люксембургдун аты абдан мода болуп турган окшойт. Бир жагынан Роза Люксембург, экинчи жагынан жанагы партизанка Розетта деп. Франко режимине каршы чыккан партизандар окшойт да. Ошол кезде Испанияда жарандык согуш болуп турган. Анан ошондо аты чыккан кыз го. Ал эми менин тагдырыма болсо, биринчиден мен 8-партта төрөлүптүрмүн. Экинчиден жанагынтип Роза Розетта деген аттар. Үчүнчүдөн мен кыз-келиндер педагогикалык институтунда окуп, өмүр бою ошол институтта иштедим. Ошон үчүн кыз-келиндердин ал-акыбалын, тагдырларын абдан жакшы билип жашадым. Анан пенсияга чыкканда биздин мамлекет жаңы гана немеге өткөн мезгил болчу.
эгемендүүлүккө. Анан эми эгемендүүлүккө биз даярдыгы жок эле өтүп калдык. Кандай кылып тиги элдин ал акыбалын бир жакшы жакка бурууга кандай жол менен болор экен деген маселени карабай эле эгемендүү болуп алдык. Анын эгемендүү болгону завод фабрикалар жабылып, колхоздор таратылып, жумушсуздук абдан оор акыбал болуп калды. Эл үчүн абдан оор акыбал болуп калды. Ошондо биринчи эле аялдар кыйналат экен. Алар ушу балдарыбыз ачка калбаса экен, балдарыбыз мектепке окуса экен, балдарыбыз бир туура тарбия алса экен деп абдан аракет кылышат. Эркектер баягы мурунку немеде үй бүлөсүн каражаттап, үй бүлөсүн багып, жакшынакай болуп жашап келатышкан, алар дагы жумушсуз калып, кыйналып калышты. Кээ бирлери ичип, кээ бирлери неметип калды. Анын үй бүлөнүн кызматы бүт аялдарга түштү. Ошон үчүн алар анан айласы кетип, баягы мурун жогорку билими бар аялдар жөн эле иштечү да, эми жогорку билими бар аялдар базарга иштеп калды, жөнөкөй бир кызматтарга иштеп калды. Эптеп эле үй бүлөмдү багайын деп. Мындай чарбалык ишке иштегенге адистиги жок. Анан ошондо ошо аялдарга жардам бериш керек деген ойдо ошо биздин кыз келиндер педагогикалык институтунда иштеген аялдар биригип алып, ойлонуп, анан бир уюм ачалы. Кичине болсо дагы аялдарга жардам берели деп анан аялдарды колдоо борбору деген уюмду ачтык. Анан ал уюмда биринчиден элдин баары немеге кете баштады, чет өлкөгө. Кеткенде баягы билбей эле барып, ал жактан ар кандай шартка, айрыкча жаш кыз келиндер жанагы проституция уюмуна кабылып калып атышты. Экинчиден мындай жаңы немелер кирип аткан, жанагы компьютер тиги булардын баары. Анда да немеси жок, билими жок. Ошон үчүн жана мен өзүм физика-математика факультетинде иштеп, анан биздин мугалимдер билчү. Анан ошо айылдарга барып, мугалимдерге компьютерлик класстарды ачып, окутуп, колубуздан келгендерге компьютер алып берип, анан кийин жерди бөлүштүрүп, баягы колхоз тараганда гектарлап жер беришти да үй бүлөлөргө. Анан алар кичинекей эле 30 соток эле огород айдап жүргөн кишилер анча гектарлаган жерди кандай кылып колдонобуз деп апкарып калышты да. Ошондо агробизнес курсун ачтык. Окумуштууларды чакырып келип окуттук, айылдарга барып. Анан жанагы чет өлкөгө кетип аткандарга дагы семинар өткөрдүк. Неме болбосун, кайсы өлкөгө барсаңар ошол өлкөнүн закондорун окуп билгиле, ал жердин шартын билгиле, анан баргыла. Анан ошого баягы бир жаман шартка туш келбей кала тургандай кылып деп окутуп, билимдерин көтөрүп, ошентип аракет кылдык. Адегенде ошол уюмубуз иштеди бир топ. Сиздики дагы атынан зат чыккан турбайбы? Ооба, ошону айтам да. Ошо бир тагдыр ошондой болуп калды. Ошентип атымды Роза коюп алып, өмүр бою биринчиден кыздарга билим бердим. Ал абдан жакшы иш болду. Бул дагы баягы бизде совет бийлиги жаңы орногон кезде аялдарга кыздарды жаш кезинде эле күйөөгө берип коюп, эч кандай окутчу эмес. Анан совет бийлиги келип кыздарды окуткула дегенде, баягы кыздар мектептен бир 5-6 классты бүткөндө эле күйөөгө берип коюшат да. Анан ошондо аялдардын билим деңгээлин көтөрүш үчүн ошо адегенде мугалимдер институтун ачышат, анан кыз келиндер педагогикалык институтун ачып,
ошо кыз келиндерди тоолуу айылдарда жашаган кыз келиндерди алып келип окутчу. Эми алар үчүн атайын шарт болгон. Мына азыр Арабаев атындагы университеттин орду борбор, шаардын борбору. Ошол жерде окута турган, анан жашай турган кыздар жашай турган корпустар салынган. Анан 3 маал ысык тамак берилип, анан дагы акчалай стипендия берилип, анан аларга атайын тарбиячыларды алып, ушинтип адегенди ушундай кылып иштешкен да. Биз ошо мезгилде иштеп калдым мен. Ушу 88-89 баягы статистиканы карасак, жогорку билими бар аялдардын саны, теги мектепте иштеген мугалим аялдардын саны жогорку билими бар эркектердин санына барабар болуп калыптыр. Анан бул мындан кийин эми андай поддержканын кереги жок деп, ал институт жабылып, ордуна университет ачылып калды. Мен университетте ишимди улантып, ошол жерден пенсияга чыккам. Дагы бир бул ишмердүүлүгүңүздүн башаты бул апаңыздан келди деп ойлойм. Анткени мен алган маалымат боюнча Нагима Хамзеева апаңыз ошол убакытта аялдардын укуктарын коргоп, аялдарга билим берүү тармагынан көмөк көрсөтүп иштеп жүргөн өзүнүн иши бар болчу. Негизи апаңыз жөнүндө абдан көп маалымат бар, бирок абдан мындай эксклюзивдүү инсан деп ойлойм. Ошо апаңыз жөнүндө айтып берсеңиз, апаңыз кандай болгон, кандай тарбия берген? Негизи абдан кызыктуу тагдыр, туурабы? Ооба. Оор тагдыр. Биринчи кызыктуу, анан оор тагдыр. Эми апамдын бактысы ошо бай кишинин үй бүлөсүндө төрөлгөн да. Атасы экинчи келде дагы көпөс. Көпөс. Анан бул Каракол шаарында төрөлүп өскөн. Абдан үй бүлөсү мындай кадыр барктуу, абдан бийик деңгээлдеги үй бүлөдө булар мусулманчылыкты катуу кармаган, анын балдарды абдан мындай эркин тарбиялаган үй бүлө болгон да. Анткени ошо атасы Хамса бай неметчи экен, өзү ошондой демократиялык көз карашта. Ал эми апасы Газиза деген, ал Сибирь боюнча эң бийик деңгээлдеги диний кызматкердин үй бүлөсүндө туулуп өскөн экен. Ал абдан ошо динди катуу кармаган аял экен. Анан апам болсо 3 жыл мусулман немесинде окуйт, мектебинде. Куранды, наркы беркилерин баарын жакшы билчү абдан. Анан келечекте орустар чоң роль ойнойт деп, орусчаны билбесе болбойт го деп, анан атасы орус гимназиясына берип коет. Караколдо. Ошол орус гимназиясы алигече бар немеси, имараты. Ошондон окуп бүтүп, анан медучилищеге өтөйүн деген го. Ошого неме жазыптыр, анкета. Анан баягы ата-энеңдин немеси, эмне менен алектенет деген графада ата-энем купец деп жазган го. Сен байдын кызы экенсиң, окууга албайбыз деп, экзаменге да киргизбей коюшат. Анан кийин сен иштеп, совет бийлигине берилгендигиңди көрсөт, анан кийин көрөбүз деп. Анын айласы жок, немеге барат, жанагы тез жазган курска. Ошого барып, ошол курсту бүтүп, анан кийин обком комсомолго алышат да. Анткени ал кезде жанагы ар кандай жыйналыштар, ар кандай бир неме сүйлөгөн, орусча, кыргызча сүйлөгөн адамдар аралашкан
жыйналыштар көп болот да, анан ошого орусча, кыргызчаны жакшы билген адис керек болгон. Сүйлөп атканда тез жазып калат да, анан кийин аны ачып көрсөтөт сүйлөгөн сөздү. Ошентип обком комсомолго иштеп калат. Анан ошол жерден Төрөкул менен жолугуп экөө баш кошуп калат. Анан Төрөкул кайсы облуска жиберилсе ошол жака кошуп барат. Мисалы үчүн Жалал Абадка барганда ошо айтчу эле, аялдар таптакыр билимсиз экен, мындай немеси кат-сабаты жок. Анан ошондо аялдарды жыйнап, тамгаларды үйрөтүп, ушинтип окуганды үйрөткөнбүз. Негизинен иш алып баруу деңгээлинде гана иштеген да, грамотный болсо дагы, чоңдукка умтулуу антип беткен эмес. Төрөкул менен жолукканы өзүнчө бир окуя. Сиз китепте жаздыңыз аны. Ооба. Апаңыз Өзү айтып берген. Ооба. Биринчи жолу көргөндө аябай мындай красавец. Ооба. Бир көргөндө эле любовь с первого взгляда. Экөө бири жактырып, анан үйлөнгөн экен. Жакшы үй бүлө күтүп, 4 бала. Биринчи баласы булар 25-жылы үйлөнүп, анан сояк 26-жылы биринчи баласы төрөлгөн окшойт. Ал Риза, ал каза болуп калып, анан 28-жылы декабрда Чыңгыз төрөлүп атат. Анан дагы эжемдин түгөйү Рева, ада чарчап калат 6 айлыгында. Анан баягы оор жылдары согуштун учурунда баягы төртөөбүз эптеп багып атат. Анан ой, тиги 2 балаңдын өлүп калганы жакшы болгон турбайбы? 6 болсо кантмексиң десек айтар эле. Ошо балдардын көп болгону жакшы. Ар бир баланын өзүнүн рызкысы бар. Жакшы болор эле 6 болсоңор, көп бир тууган болор элеңер деп. Анан ошо төртөөбүздү тагдыр экен, ошо төртөөбүздү багып чоңойтты. Оор шартта. Бир жагынан эл душманынын үй бүлөсү деген так менен, экинчи жагынан согуштун учуру. Согуштун учуру элдин баары кыйын акыбалда болду. Анан ошонун баарын эл катары көтөрө билди. Апаңыз айтып берди беле, ушул Төрөкул экөөнүн ортосунда болгон сүйүштү, кандай мамиле кылган бири-бирине, анткени бул сүйүүнүн бир үлгүсү деп айтсам болот. Анткени мына 56-жылга чейин апаңыз күтүп жүргөн. Үмүт үзбөй жүргөн. Ооба. Ал убакытка чейин келебиз, бирок ушул атаңыз үй бүлөдө кандай күйөө болгон, кандай ата болгон деп айтып берчү эле. Бир жолу анда Фрунзе шаарында Дзержинский менен Московскийдин кесилишиндеби бир жакшы үйлөр бар экен. Ошол үйдүн бирөөндө жашачубуз дейт. Анан үйгө конок чакырдык дейт. Үйгө конок чакырып мен пирог бышырдым дейт. Татарлар жакшы бышырат да андай нерселерди. Анын үстүнө бир жалбырак, гүл сыяктуу немелерди камырдан жасап бышырып, сонун кылып анан кичинекей бөлмөбүз бар болчу дейт. Ошону кладовка кылганбыз дейт. Анан бир этажерка түкчү эле, ошол этажерканын немелер текчелерине коюп койдум дейт. Жана пирогторду. Анан калган тамак ашты бышырайын десем, Чыңгыз Илгиз экөө ойноп жүргөн дейт. Бир эшикке чыгышат, бир үйгө киришет. Мен үйдү тазалап, жакшынакай кылып койгом дейт. Анан бир убакта аны экөө бир нерсени талаша кетти дейт. Анын жанына барсам, экөө бир оюнчукту талашып, сырттан кум алып келип чачып коюшуптур. Чугум келип, сен улуусуң, ушинтесиң деп анан кладовкага киргизип салдым дейт. Чыңгыз. Кладовкада дагы сандык турат. Сандыкка бир нерселерди салат, анын үстүндө төшөк бар болчу дейт. Анан Чыңгызды ошол жака киргизип коюп, Илгиз жаныма алып барып, жана пельмендерди түйүп атам дейт. Бир убакта Төрөкул келип калды дейт, жумуштан. Анан папа деп Илгиз чуркап чыгыптыр. Чыңгыз эмне тошпойт мени? Кайда ал?
деп ошончо окуй унутуп калган турбайм, ал кладовкада деген кладовка барса Чыңгыз сандык неме пирогдордун үстүндөгү немелердин баарын чукуп жеп анан сандыкка жатып уктап калыптыр. Анан ойготуп алып, иркилетип, бетинен өөп, ошентсе апам, ой сен тиги балдарды тарбиялаганды билбейсиң, ушуларды ургандын ордуна бетинен өөп атасың. Карачы, мен бул тортторду кантип коем меймандардын астына? Эчтеке эмес. Чыңгыз биринчи осыйыптыр деп коюп коесуң, деди дейт. Анан балдарды экинчи кладовкага камабай жүр деп ошентти дейт. Анан мындай абдан немеге да мындай атам көп көңүл бурчу экен балдарга. Ошо бир жолу Подмосковьеде, баягы Москвада жашап турган кезде Подмосковьега барып, бир орустардын комнатасын алып, 2 күнгө, суббота, воскресеньега эс алабыз дейт. Балдарды токойго чыгарабыз, суудун жээгин алып барабыз. Анан ошентип барсак, бир убакта чыңырып ыйлап келди дейт Чыңгыз. Ой, эмне болду? Тиерде 2 киши мушташып атат. Тезирээк жүр. Чоң кишиси арыгыраак кичинекей кишини катуу уруп атат. Анан атам неме Чыңгыздын өзүнө тийген экен деп коркуп чуркап чыгыптыр. Барса 2 мас орус мушташып атыптыр. Анан үйгө келип айтты дейт, эмне деген бала болот бул? 2 тиешеси жок 2 мас орус мушташып атса, ошончо чыңырып ыйлайт деп. Анан дагы бир айтып берди эле, киного алып барыптыр. А кезде кино жаңы гана башталганда, кинотеатрга алып барса, ошо жерде бир крепостной кыз сүйгөнүнө жетпей башкага берип коюшуптур да, күйөөгө. Анан ал кино боюнча анан ыйлап алып ырдайт экен. Анан ошонун ырын угуп алып ыйлайт экен. Ой, ыйлаба, эч ким ыйлаган жок десе болбой ыйлап, анан кино бүткөндө 2 көзүм шишип чыкты дейт. Үйгө келип айтты дейт, бул эмне деген бала, бул чоңойгондо эмне болот? Эркек киши мындай неме болуш керек, мындайга чыдамдуу болуш керек. Бул бирдеке болсо эле ыйлайт. Анан Чыңгыз өзү айтат, Москвадан 1-2 класста окуган да. Ошондо сабагыма дайыма атам карачу дейт. Муну мындай эмне окуп келдиң бүгүн, эмне жаздың? Үй тапшырмасы. Баарын ошо киши карачу дейт. Ошол анан ошондон кийин Москвадан немеге көчүп келип, анан атабыздан айрылып калып атпайбы. Бирок сиз дагы китепте жазып атасыз, атаңыз негизи мындай уникалдуу киши экен. Анткени жасаган ишмерлиги көмүрдөн баштап айыл чарбага чейин бүт баардык сфералардын баарын жакшы билчү деп. Эми ал өзү кесипкөй болбосо дагы ошого кирилип, берилип, окуп, сиңип дегендей. Ошонун баарын колго алчу. Өзү болбосо министр торговли, ал убакта нарком, народный комиссар болчу. Народный комиссар торговли, народный комиссар промышленности. Министр промышленности. Ооба. Эми ага чейин дегенде коммунистический университет трудящихся Востока дегенде окуп келген. Анан кийин ар кандай кызматтарда жүргөн. Анан ошо өнөр жай министр кылып коюшат. Ошондо анан бул биринчи 5 жылдык план. Кыргызстан эми белгилүү болгондой 20-кылымдын башында Россиянын эң артта калган, эң кедей, эң мындай жүдөгөн колониясы болгон. Анан эч кандай өнөр жай, өндүрүш дегенде эчтеке жок. Анан кийин бир убакта ушул индустриализация деген пайда болот. Индустриализация бул эми Советтер Союзу бүтүндөй ар кандай революциялар, көтөрүлүштөр, ар кандай немелер болуп, аябай мамлекет жүдөп, немеси өнөр жайы абдан төмөн болуп, кыйын мезгилде анан ошо
индустриализация дегенди киргизели дейт да. Анткени ошо индустриализация кирбесе жаңы технологиялар кирбей калат. Технологиялар болбосо анда көтөрүлбөйт. Ошо Россиядан борбордон немелерди чакыртат, адистерди чакыртат. Ошо эл чарбасын көтөрүш үчүн. Анткени бизде жок болчу андай адистер, билимдүү адистер. Ошо совнархоз түзгөн экен, Совет народного хозяйства. Ошол биринчи жаңы түзгөндө совнархоздо болгону 3 киши жогорку билими бар экен. Башка киши табылбаптыр. Анан тияк бияктан адистерди чакыртып, анан жанагы өнөр жайдын ар кандай тармактарын өнүктүргөнгө жол ачат да. Мисалы үчүн отун, көмүр базасын куруу, жолдорду куруу, энергетиканы өнүктүрүү. Андай энергетика жок да. Свет жок, гэстер жок, ошондо гэстерди. Ошондо бир доклады бар. Биздин Кыргызстанда энергетиканы өстүрүүгө абдан чоң мүмкүнчүлүк бар. Анткени баягы тар капчыгайлардан аккан суулар агып түшкөндө ошолордун энергиясын электр энергиясына айландырууга мүмкүнчүлүк бар деп айтат. Анан ошол чынында эле ошондой электростанцияларды кура башташат. Фрунзе шаарында дагы баягы өнөр жай өнүгө баштайт, ар кандай немелер пайда болот, уюмдар. Анан аларга энергия керек, электроэнергия. Мен ошондо жылуулук электростанция мекемелерине, завод, фабрикалар. Завод, фабрикаларды кура баштайт. Анан ошо биринчи жылуулук электростанциясын курдурат. ТЭЦ. Ал үчүн неме керек? Оборудованияны Россиядан алат. Бирок аны иштетиш үчүн көп отун керек, көмүр керек. Анан ошонун баарын башка жактан ташып келиш керек. Машина жок ал кезде. Өгүз араба, ат араба менен алып келчү экен. Ошо мен бир протоколун окудум. Бир таблица түзүп коюптур. Таблицада январь айында мынча чөп керек, мынча жем керек. Февраль айында мынча жем керек, мынча сулуу аттарга, ташуучу аттарга, ошонун баарын эсептеп, ошонун баарын түзүп, анан кийин мына ушуну таап коесуң. Ушул болсун деп анан ишул 29-жылы иштеткен, баштаган станциясы 30-жылы немеге энергия бере баштайт. Анан кийин булардын 30-жылдагы тарыхтын баары актай бойдон калды да эч ким жазбай. Кийин анан Разаковдун учурунда курулду деп жүрөт да, анан кийин эң акыркысы баягы Атамбаевдин учурунда бир ТЭЦке келген акчаны жеп ичип коюштубу. Анан ошол кезде мен ушул документтерди карап аткам да. Анан ойлодум, эгер ушулардын ушундай азап менен курган электростанция экенин билсе, азыр ошону реконструкцияга келген акчасын жеп коюшат беле же уялышат беле. Мен ойлойм, ошо тарыхты билиш керек, чоң кызматтагылар дагы. Ошондой көп немелер болгон. Анан эң чоң көңүлдүү жергиликтүү адистерди даярдап чыгарганга көңүл бурган да. Анткени мал багып эле жүргөн эл да. Анан мына аларды шахтага иштегенге, заводко, фабрикага иштегенге жол ачып бериш керек эле. Иштетет, иши кылып, жанагы биринчи 5 жылдык планды жакшы аткарышып, кийин ошо өнөр жай, эл чарбасы кийин өнүккөнгө ошого база түзүп беришет да. Куюп берген турбайбы?
ошондой иштери бар, эми аны эл билбейт, баягы тарых жазылбай калганда. 1934 жылы атаңызды Москвага чакырып, курсы марксизма ленинизма деген кызыл профессурасына окуганга чакырды. Бул жана повышение квалификация сыяктуу болчу. Ошондо анан ошол эле жылы Ленинград биринчи обком партиясы товарищ Сергей Миронович Киров атылып, өлтүрүлүп, ошондон кийин Сталиндик экинчи репрессиясы күчөй баштады. Ошодон баштап. Анан 37-жылы Сталин өзү ЦК ВКПБнын жыйынында сүйлөп айтат: мына жакшы жетишкенчиликтер бар, бирок канчалык биз көбүрөөк өнүксөк, ошончо эл душмандар бизге кандайдыр бир тоскоолдук кылганга аракет кылышат. Ошон үчүн НКВД булар менен күрөшүш керек деген ошондой катуу сөз менен сөз айткандан кийин сиз айткан жана Николай Иванович Ежовдун приказ НКВД 004 дегенге кол коёт. Ошондон кийин репрессиялар жалаң эле Орусияда эмес, союздук өлкөлөрүнө баарына тарайт. Кыргызстанга түрткү болгон сиз айтып кеткен Правдадагы эки орус автордун статьясы. Бирөөсү буржуазный националисты деген ат менен чыгат, экинчиси жана недобиткилер болуп атат деп, ошол статьялардын ичинде журналисттер көрсөтөт, Төрөкул Айтматовдун дагы аты бар. Бул деген улутчул, бул деген жанагындай деген кандайдыр бир кара пиарды жасап коюшат. Правдада чыккан статья бул мындай буйрук катары кабыл алынчу. Ооба, ал бүттү. Ошо сен камаласың, атыласың, бул белгилүү болгон. Анан ошодон баштап Кыргызстанда биздин эл каймактарыбызга чоң репрессиялар түштү. Анан атаңыз абдан туура чечим кабыл алды. Эми мени эгерде жанагы кара баран алып кетип калса, үй бүлөмдү тиймесин деп. Анткени ал убакыттагы мыйзам боюнча эл душмандын аялдары лагерлерге кетчү, балдары болсо колонияларга, детский колонияларга. Ошондо атаңыз апаңыздын Нагима Хамзиева менен Чыңгыз, Илгиз бүт үй бүлөсү менен Кыргызстанга жиберген. Бирок Фрунзеге эмес, Шекер айылына. Ооба, Фрунзеге барбагыла деп айтат. Анткени Фрунзеден да таап алат. НКВДчылар камайт силерди барсаңар. Бирок даже алыскы Шекер айылына келгенде сиз Алымкул деген Айтмат менен Биримкул. Жок, Айтмат менен Биримкул бир тууган. Биримкул улуусу Айтмат. Ошо Биримкулдун баласы Алымкул. Двоюродный брат. Ошол Алымкулдун үйүнө кондуңуздар? А кишинин бир эле кызы бар экен. Анан жана 3 киши да үй бүлөдө. Аларды боз үйгө чыгарып, апамды жана 4 баласы менен тамга киргизип атат. Тамга. Азыр ошондой үй бүлө таап алабы? Өзүнүн үй бүлөсүн боз үйгө чыгара турган. Бирок ошолордун жардамы ошондой. Бирок аз убакыт өтүп НКВДнын кызматкерлери Алымкулду дагы алып кетишти. Мына эл душманынын үй бүлөсүнө жардам берип атасың деген бир жагы жакында менин кызым бир газетанын номерин таптым. Киров району да. Ошо Киров району боюнча жазылган макала экен. Ошондо ошол Биримкулов, Алымкулду колхоздордун чарбасына зыян келтирген деп күнөө коюшат. Жала жабуу да. Анан ал тескерисинче колхоздорду түзгөн да. Анан ошентип анан дагы атабыздын иниси болгон Рыскулбек деген. Ал техникумда окучу экен, педагогический техникумда. Аны болсо теги Эсен Аманов ошол техникум, биз Москвада жашап аткан мезгил Эсен Аманов Рыскулбекти техникумга өткөрүп окутуп атат деп, анан аны техникумдан чыгарып, анан камашат. Алымкулду сен ушундай, сен да душмансың деп камашат. Анан атаңызды НКВДшниктер алып кетти. Анан
тагдыры белгисиз. Сиз Шекерге келдиңиз, анан ошол Алымкул агайды дагы НТВде алып кетип, анан түрмөдө канча бир жыл жатып, анан бир жолдон кайтып келатканда бандиттер өлтүрүп кетти деген маалымат чыкты, туурабы? Жок, ал мындай. Алымкулдун иниси Өзүбек деген болгон. Ал милиционер экен. Анан жана Алымкулду камагандан кийин мени да камайт деп ал качат. Качып жүрүп, кайда жүргөнүн билбейбиз эми тагдыр. Анан эмне үчүндүр Ак Түздө болуп калат. Ак Түздө болгону Алымкул ата да Ак Түздө болгон. Эми ал жер Ак Түз неме болгон экен да. Баягы урановый неме. Анан баягы уран бөлүнүп анан кийин коргошун чыгып калат да. Мисалы үчүн согуштун учурунда ар бир 3-чү патрон Ак Түздүн коргошунунан жасалган деген информация бар. Анан ошон үчүн баягы атууга деп кесип коюп, анан немеге алып барып иштетишкен. Ак Түзгө. Анан Ак Түздөн 2 жыл, 3 жыл иштегенден кийин баягы өпкөсү чаңга толуп анан өлүп калат кишилер. Анан биздин Алымкул ата дагы ошол жерде акыркы жазган каты 40-жыл. Мен Ак Түздөмүн деп жазган каты бар. Ал эми Өзүбек кандайдыр мындай болот да, согуш бүтүп, анан баягы ишке жараган эркектин баары согуштан массалык түрдө өлдү да. Yani иштегенге киши жок эл чарбасын көтөрүш үчүн. Ошон үчүн Советтер Союзу техникалык училищелерди ачат. ФЗУ, фабрично-техническое училище да. Анан ошого өспүрүм балдарды жыйнайт. Анан бир күнү ушул менин эсимде 46-жыл, 47-жыл милиция келип, силердин чоң балаңар кайда дейт. Анан чоң балабыз Шекерде дейт, үйгө кирип, тиги кроваттын астына чейин карады да, ошону көргөм милиционер. Анан кийин Шекерден табышат Чыңгызда. Шекерден таап, анан неме ФЗУга алып барышат, ошо Ак Түзгө аны дагы. Анан Ак Түздө окуйт группасында. Алар эми жанагы кен байлыктарды табыш керек да. Долларда барып иштеп, кен байлыктарды чыгарат. Анан ошол кен байлыктарды табыш үчүн кандайдыр бир электрический сеть болот да. Ошол электрический сетти жыйнап туруп, анан кийин бургуну немеге коюп, анан иштетет да тоо кендерин. Анан ошондой сетти жыйнап атып, Чыңгызды неме ток катуу урат. Баягы билбей бир жерден ток тийип кетет да катуу. Анан ошондон эс үчүн билбей жыгылып, анан ошо эмне үчүндүр кандай жол менен экенин билбейм, Өзүбек да ошо жерде экен. Анан ал неме дейт экен. Ал жана коргош немени казып чыгарган затты немеге вагондорго жүктөп, Баккарабалыкта бир завод болот. Ошол жерге алып барып, ошол жерден анан аны иштетип, андан коргошун табышат да. Анан ошол вагондорго жанагы немени жүктөп, вагондорду жөнөтөт экен Өзүбек аке. Анан кийин Чыңгызга айтат экен, мен муну вагондун жанынан бир орун даярдап койдум. Ошого отур дагы немеге жеткенде, Кеминге жеткенде түшүп кал. Ошондо неме токтойт, поезд токтойт. Ошондон түшүп кал дагы Таласка кет. Болбосо сен бу жерден 2 жылдан кийин жок болосуң. Анан ошентип жөнөтүп ийген экен. Алымкул акеңизди НКВД алып кеткенден кийин силер такыр башка, апаңыз үй бүлө менен такыр башка бир үйгө көчтү. Алымкул ата неме экен? Сельсоветтин председатели экен. Мындай кызматта да, мамлекеттик кызматта.
Жездебиз, досалы жезде. Жөн эле мергенчи, эч кандай мамлекеттик кызмат эмес. Нейтральный үй бүлө деп бизди ошол жака көчүрүшөт. Анан ошол жакта дагы бир кызыктуу факт. Эл душманы деген ат басмырлай баштайт. Апаңыз барып иштеп, үй бүлөсүн, бала чакасын камтыйын, тыйын тыпыр табайын дегенде бир дагы жумушка киргизбей коет. Анан бир кызыктуу факт бар. Ошол Шекер айылынын айыл өкмөтүнө барганда бир киши отуруп кыйкырат экен. Жок, биз эл душмандарын жумушка албайбыз деп. Кировкадан, районунан. Бирок жанында бир киши отурат экен. Ошол Нагима Хамзеевна чыгып, абдан катуу ыйлап атканда, ошол жанында кыйкырган кишинин жанында отурган киши өзү немис экен, аты Отто Зюдерман. Анан ошол Нагима Хамзеевнага жумуш берет. Мага керек этсең, менде бир жумуш бар деген. Ошол окуяны айтып берсеңиз. Таласта тамеки өстүрүшчү. Анан тамекиге иштегенге астмасы бар, физически иштей албайт. Анан ал кезде мындай катсабаты бар кишилер аз да. Илгери Төрөкул экөө айылга келгенде астынан тосуп чыккан бир жигит бар болчу дейт. Эле каерге отургузарын билбей ушундай бир жакшынакай тосуп алчу дейт. Ошол бала ошол кезде райондун бир жетекчиси болуп калыптыр. Апамдын фамилиясын да айтчу эмес, кызматын да айтчу эмес. Кийин чоңойгондо анын балдары бар, силер бар, каршы болуп калбагыла деп айтчу эмес да. Анан ошол апам ошого барат. Ушинтип биз жакшы көрчү эле, жакшы досчу эле деп. Анан түшүндүрүп айтат, ушундай акыбалда калдым дегенде, анан эл душманынын айылына эч кандай неме бере албайм, кызмат бере албайм дейт. Ошол кезде жана немис киши отурган экен ошол жерде. Анан мен макул эми Төрөкул душман, мен душман болоюн. 4 балада эмне күнөө? Мен аларды багышым керек да. Десе 4 балаңды кааласаң туугандарына тарап бер, кааласаң колонияга бер, детдомго бер, өзүң каалаган жагыңа кете бер десе, анан ошондо мен тирүү кезде балдарымды эч жака эч кимге бербейм деп анан баягы ыйлап чыгат да тиги кишинин кабинетинен. Анан ошентип тиги Шекерден ат минип келген экен, ал кезде немелер жок да, анан бир немеге даракка байлап койгон экен. Ошол даракты кучактап алып ыйлап атам дейт. Кудай мени эмне мынчалык сыздатты. Ошентип Төрөкул болсо тигинтип атса, балдарым мынтип атсам, бир туугандарым баары жок болду. Абдан кыйналып ыйлап атам дейт. Анан бир киши келип эле неметти дейт. Эмне болду, сен эртең баланча жерге кел иштесең деп анан ишке алат. Ошол жерде счетовод болуп иштейт да. Анан эми баягы счетовод эмес, немесе бир таблицаны түзө албай эле кыйналыптыр. Анан өзүнүн конкреттүү начальницасына барып, мына жерден мына чыкпай жатат результаты десе, анан колунан кармап алып, жана кагаз алып алып, анан ошол жана Зюдерманга алып барат. Мына көчөдө жүргөн немелерди кызматка аласыз. Алар моундай таблицаны түзө албайт дегенде, анан тиги карап анан айтат, муну түшүндүрүп койсоң оңой эле түзөт бул. Сен аял кишисиң го, мунун акыбалын түшүнбөйсүңбү? Мен орусча мынтет: я врагу своему не пожелаю, чтобы он остался в таком положении. Сен аял кишисиң, сен ушуну неметишиң керек, ойлонушуң керек деп. Ошентип иштеп калат. Кийин счетоводдон бухгалтерге чейин. Кийин Покровкада жашаганда бухгалтерлердин эң мыктысы болот да. Ошо сельхозотдел деген эң жогорку мындай отдел ошо райондо. Ошого главный бухгалтер кылып алышат. Интересно, ошол жумушка албай койгон кишинин балдары кийин кандайдыр жол менен кайрылат бизге. Калдым, мен жолдошум мединститутта иштечү,
педагогический факультетте, педиатрический факультетте. Анан ошол кишинин баласыбы, небересиби окуудан чыга турган болуп калат. Анан ошондо түздөн түз кайрыла албай биздин бир тааныштарыбызга кайрылат. Күйөө балаңарга айтып койгулачы ушул баланы колдоп койсун деп. Анан ошондо барып фамилиясын билдик анын. Ошого чейин апам фамилиясын айткан эмес. Кой, бириңерге бириңер тирешип жүрбөгүлө. Ушундай киши болчу да апам. Айгөл. Анан турмушта ар кандай болот деп. Ал Зудерман болсо көп иштебей тез эле кетет. Кандай жол менен каяка кетти билбейбиз дейм аны. Мүмкүн кызматы боюнча көтөрүлүп кетти. Мүмкүн сен ушу эл душманынын аялына жардам бердиң деп аны да эл душманы кылып коюшту. Билбейм анысын. Негизи эл душманынын балдарыбыз деген кесепети балдарына кандай тийди дагы, кандай басымдуулар болду? Жакында мен телефондон бир немени көрдүм. Орозбековдун небере кызы айтып атат. Фамилиябызды айткандан коркчубуз дейт. Орозбековго тиешебиз бар десек, бизди жок кылат дейт. Анан башка фамилияны алып, башкача эметтик дейт. Ошол бир эле биздин үй бүлө эмес, бүт ошондой үй бүлөлөрдүн баары балдары абдан кыйналган да. Мисалы үчүн Чыңгыз менен Илгизди мектепке албай коет. Жанагы Дүйшөндүн мектебине. Анткени ал жерде техникумду бүткөн адистер аз да, ошолордун бирөөнү алып келип директор кылып коюптур. Эми ал киши эл душманынын балдарын окутпайм деп албай коюптур. Күркүрөөдөгү? Шекерде. Шекерде. Анан баягы өзүнүн жазганы боюнча да жүрөт го. Мектеп кичине айылдын сыртында дөңсөйдө. Айыл менен ошо дөңсөнүн ортосунда суу агат. Анан көпүрө бар. Ошол көпүрөгө чейин жээндерибиз бар, Байысбек, Жапарбек деген. Ошолор менен чогуу келебиз дейт, мектепке бараткандай болуп. Алар мектепке кирет дейт. Анан биз ойнойбуз алар чыкканча. Сууга таш ыргытабыз, дагы бирдекелерди теребиз дегендей мындай. Анан алар мектептен чыккандан кийин алар менен мектептен келаткансып баратабыз дейт. Анан бир күнү ошол көпүрөнүн жанында ойноп атсак, бир аксакал киши, атчан аксакал киши бастырып келатыптыр дейт. Учураштык дейт. Салам алейкум. Алды. Силер ким балдарысыңар деди. Мен фамилиябызды айттык дейт. Коркуп калдык дейт айткандан. Анан ал айтты дейт. Эч качан башыңарды ылдый салбагыла. Ким балдарысыңар дегенде, ачык эле Төрөкулдун балдарыбыз деп айткыла дейт. Эмне мектепте эмессиңер? Бизди албай койду. Окугуңар келеби? Ыйлап жибербейли деп башыбызды ийкегилеп атабыз дейт. Ооба деп. Анда кейбегиле окуйсуңар дейт. Көрсө ал биздин ошо Шекер буруубуздун немеси экен, мындай башчысы да, ошо кезде аксакал. Мектептин директоруна барып айтыптыр. 2002 бала окубай калса, мен өзүм сенин үстүңөн арыз жазам. Сен закона всеобучий дегенди аткарбай жатасың. Ал закон боюнча айылда бир дагы мектеп жашындагы бала окубай калбашы керек деп ошентип коркуткандан кийин алат окууга, окутат. Анан эми ошону Чыңгыз өзү айтып берген. 2008-жылы немеден келип, анан сөздөн сөз чыгып ошону айтты. Ошентип окууга алды эле мени деп. Анан 3-класста окуп атам дейт, пионерге ала баштады дейт. 1-майга карата жакшы окуган балдарды пионерге алабыз деп. Эми ал кезде пионерге алганда бала класстын астына чыгат, анан пионердин антын айтат, ал антта Ленин, Сталин, партия деген сөздөр тим эле ушу жүрөктү неметет да, көтөрөт. Анан ант берип бүткөндөн кийин пионер вожатый кызыл чагуу тагып, анан бары кол чаап,
3 класста окуган бала үчүн бул абдан чоң окуя. Анан мен немем келип калды дейт, чыңгыз айтат. Мен кезегим. Ошентсе эле эжеке айтты дейт, сени пионерге ала албайбыз. Анткени сенин атаң дегенде эле эшикти тарс ачып эле учуп чыктым дейт. Ыйлап жүрөм дейт немеде мектептин ар кайсы бурчтарына барып. Анан мектептин жанында бир сай бар, сайда көп немелер бар, булактар. Анан ошо сайга чуркап барып, бир булактын жанына отуруп алып, аябай ыйладым дейт. Өзү 70-ке чыкканда эле бардык эле айылган, ошондо айткан. Ушул булакка көз жашымды төктүм эле. Ай балалыгым ай. Мага пионердин эмне кереги бар эле? Десе, анан арабызда аксакал киши турат эле, Тургунбек Соомердиев деген. Ал айтты, элдин баары өтсө, сен да өткүң келип атты да пионерге деп. Ушундай анан кийин ошо булактын бир блюжий глаз деген аңгеме жазат. Ошол булактын формасы ботонун көзүнө окшош, анан анын тегерегинде өскөн чөптөр, гүлдөр, ошо шылдырап аккан сууга көңүл буруп, алаксыды окшойт да. Алаксып анан эсинде калды да. Анан ошол форма калган, ошол неме. Кийин анан ошону ошол булак анан дагы азыр Кировское водохранилище деген бар. Ошол немеден көбөтчүбүз. Капчыгайдан. Ошо Капчыгайда да бир булак болор эле. Адагы абдан көрктүү. Ошол эки булак эсинде калган го. Анан жанагы аңгемени жазып атпайбы. Мен ойлойм, ошондой кыйынчылыктарды жеңип өтүп, кайра тескерисинче бир чыгармаларды жазып, өзүнүн оюн чагылдырган го деп. Бул басмырлоолор жалаң эле мектеп эмес, университетке чейин тарады. Мисалы үчүн эжеңиз Люциядагы Москвага, Питерге өткөндө аяка да жибербей койгон, туурабы? Туура. Эжем мектепте жакшы окучу, Москвага барып окуйм деп, экзаменин баарын 5ке тапшырды. Бул жерден тапшырат да, Фрунзеден. Анан тапшырып бүткөндөн кийин комиссия карайт. Ким барат, ким барбайт. Анан эжемди, сен барбайсың. Борбордук вуздарда окуганга укугуң жок, атаң баланча деп. Анан ал байкуш ыйлап, ишенип калган да барам деп. Анан ошентип ыйлап үйгө келип, апам экөө кучукташып алып ыйлап, анан Чыңгызге жумуштан келип ыйлабагыла, токтоткула. Бу жерде политехнический институт ачылып атыптыр. Ошого окуй бер, бу жерден окуп, мен деле бу жерден окуп өтүп иштеп атам го. Деп ошентип анан эжем энергетика факультетин бүтүрдү. Ошондо биринчи кыздардан, энергетик кыздардан биринчи болуп бүтүрдү. Бирок эжемдин жүрөгү оорулуу болуп, көп неметпей калды, билинбей калды. Бирок анан эрте каза болуп калды, ал киши жөнүндө информация аз. Бирок ошондой мыкты кыз болчу. Чыңгыз Төреқұловичтин өзүнүн дагы университетке өтүп атканда ошол бир тагдырлуу бир поворот болгон. Ошол дагы ошол басмырлоонун артынан мүмкүн башка жакка барып калганда башкача болуп калмакпы деп ошого буйруп башка жакка өтүп кетти. Ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. Айыл чарба институтуна окууга өтөт да. Анткени тиги Казакстандагы техникумду артыкчылык диплом менен бүтүрүп анан келгенде анан жөн эле собеседование менен окууга алышат. Анан ошондо жакшы окуйт. Тиерде сүрөттө мен азыр көрдүм, Ильяс Потбоев менен түшкөн сүрөтү бар экен. Экөө аябай жакын дос болчу. Бир кезде Жалал Абадда Төреқұл обком секретары Жалал Абадда. Потбаев обл исполком председатель болуп иштеп турган.
кезде 27-жыл. июль менен жакшы катышты экен. Анан тагдыр экен экөө бир группага туш келип калып, экөө жакын дос болуп жүрдү. Анан ошол Ильяс анан дагы бир үчөө дос болчу. Үчөө тең баягы илимге аябай берилип, койлордун жаңы породаларын чыгарабыз деп иштешип, анан жана немен институттун ректору абдан жакшы көрүп буларды, келечекте булар жакшы ачылыш жасайт деп. Анан бирок үстүнөн Чыңгыздын үстүнөн аспирантурага өтүп калганбы, иши кылып өтүп калса керек. Анан бирөө жазыптыр, силер үчүн эл душманынын баласын илимге кошосуңар, ал зыян келтирет да деп. Ошо менен немеге өтпөй калат. Аспирантурага өтпөй калып, анан кийин ошол эле институттун ректору мына чоң арыкта экспериментальная ферма Киргизского научно-исследовательского института деген болот. Ошол фермага иштесек, ал жердеги ишиң дагы илимий иш болот деп ошол жерге сүйлөшүп, аны ошол жерге зоотехник болуп орношуп калат. Ал жерге иштейт, ана бирок жаза баштайт. Ооба, мүмкүн илимий кызматкер болуп кетсе, жазганга убакыты болбой, башка бир ачылыштарга көңүл буруп, Кыргызстан Чыңгыз Айтматов деген жазуучуну көрмөй калбагыбыз экен да. Мына Ботпаев неме койлордун жаңы породасын чыгарат. Жанагы жүнүнө карата, сүтүнө карата чоң окумуштуу болду бул киши. Туура айтасың, Чыңгыз болсо ошого неметип кетсе, кызыгып, андан ары иштеп кетсе, анда эчтеке жазбай калмак. Бул жакта көрөрмандарга кыска тарыхый справка берсем, 37-жылы Советтер Союзунун сталинский репрессиялар эң күчөгөн жыл. 38-жылы ошол репрессияны жасаган ички иштер министри, анда нарком деп койчу, нарком внутренних дел Николай Иванович Ежов өзү камалып, өзү аттырылган. Формулировкадан за необоснованные репрессии против советского народа деп. Ошондо советтик өкмөт өзү мойнуна алган, ошол НКВД жанагындай перегиб кылып, көп күнөөсүз кишилерди аттырган деп. Анын артынан үчүнчү нарком внутренних дел келет, бул Лаврентий Павлович Берия. Ал ошол убакытта лагерлерден жанагындай Ежов камалгандардын көбүн чыгарып, реабилитация кылып жасаган иштер болчу. Бирок тилекке каршы эмнегедир ушул кыргыздарга жеткенде, өзгөчө Төрөкул Айтматовго жеткенде ушундай справка берип койгон. Ошол дагы таң калтыртат, анткени Берия мындай өзүнүн дагы максатына жетейин, өзүн мындай башкача көрсөтөйүн деп Ежовдун артынан каза баштап, көп эле мындай күнөөсүз кишилерди чыгарган, көп эле атылып кеткен дегенди айткан. Бирок до конца чыгарылган жок, анткени бул деген эми чоң өз элине кылынган чоң кылмыш. Ушунча элди кырып коюш деген бул мындай союздун бир чоң трагедиясы. Ошончо мүмкүн. Эми мен ойлойм, ошо Нагиманын жазган, Берияга жазган каты, ошонун немесин, подлиннигин мен Төрөкулдун следственный делосунан көргөм. Аны жиберишкен эмес Москвага, Берияга. Берден эле жооп берип коюшкан. Булар күнөөлүү да, өлтүрүп, көмүп салышкан. Аны эч ким билбейт, анан дагы издеп жүрбөсүн, Берия деле издеп жүрбөсүн деп. Ошо Берияга жеткирген эмес экен. Жеткирген эмес болуш керек деп ойлойм да, анткени ал кат ошол немеде бар. Мен дагы ал катты көргөм, болгон эле бир лагердин начальниги, лейтенант госбезопасности. Ошол менен келиптир да. Кайра тура эле соттолгон, тура эле мына начальнику Кировского РО НКВД Киргизской ССР объявите гражданке Айтматовой Нагиме, что ее муж осужден правильно и выслан в дальние лагеря без права переписки. Начальник первого спецотдела НКВД Киргизской ССР лейтенант госбезопасности Саков. Ушул документ. Ошондой эле, ушуларды ойлойм да мен. Булар Берияга
берген эмес ал катты, жөнөткөн эмес. Берден эле жооп берип коюшкан. Өздөрүнүн преступлениясын көрүп атат да. ооба. Аны изилдей баштаса эмне болобуз деп, анан Нагимага жанагындай жооп берди. Аяка дагы келебиз. Анткени мыйзамсыз өлтүрүүлөр болгон. Бул 37-жылы мыйзамсыз орган бар болчу, тройка НКВД болчу. Ага прокурор, НКВД адвокат жок, эчки 5 мүнөттө чечим чыгарып туруп, ошол заматта эле аттырып салчу. Ошондой мыйзамсыз ыплас нерселер чын эле болгон. Анан дагы бир кызыктуу факт айтып кеттиңиз, жанагы верблюжий глаз боюнча. Анан дагы бир Чыңгыз Айтматовдун белгилүү аңгемеси, повести бул Саманчынын жолу. Ал дагы реалдуу прототипти силер көрүп калгансыңар. Бул сиз азыр эле айтып кеткен Жийде айылында Толгонай апанын үйүнө токтоп калгансыңар. Ооба, жашаганбыз ошол жерде. Кировкада жашап атабыз, согуш башталып калды. Илгиз айтты эле. Апамды согуш башталганда баягы кымбатчылык башталды дейт. Апамдын алган бир айлыгына бир бөлкөнөн араң аласың дейт. Ушундай акыбалда туруп калдык. Эми ал кезде баягы жездем, карагыз апамдар жана продукт алып келип бизди бакса керек. Анан Жийде деген айылда Толгонай апанын баласы Субанбек башкарма экен. Ал киши ушундай рядовой киши болгон окшойт. Элдин баары ат минип жүрсө, ал велосипед минчү экен. Анан ошо колхоздун жакшы иштетем деп абдан аракет кылчу экен. Анан баягы фронтко повестка келип калат. Келип калганда анан ойлойт, мен бул немени колхозду мен ишенет да, мен эмне советтер ал кезде жана неме идеология ошондой да. Ой, биз деген фашисттерди тез эле жеңебиз, жоготобуз, тез эле мен согушка барып эле кайра келем. Мен келгенче ушу колхоз Жакшынакай бойдон турса экен деп ордуна киши издейт. Ордуна киши издеп, жана башкарма киши табат. Анан бирөөдөн угуп калат, ушундай Айтматова Нагима деген бар, бухгалтерге лайыктуу, абдан мындай честный киши деп. Анан өзү барып жолугат Нагимага. Бизге келип бухгалтер болуп бериңиз деп. Анан апам макул болуп келет. Жийдеге келгенде адегенде бир чабандын үйүнө жашадык. Анан чабан малдан келгенде анан Толгонай апанын үйүнө барып калдык. Ал кезде Субанбек ошо согушка кеткен экен. Бир бөлмөсүндө биз жашайбыз, бир бөлмөсүндө өзү жашайт. Анан далисте дубалында бир чоң эки немеге стерженьге илинген велосипед турар эле. Анан биз балабызда барып ойнойбуз. Анан Толгонай апа урушат, тийбегиле. Эртең болбосо бүрсү күнү Субанбек келип калат. Өзү минет, бузуп коесуңар деп бизди ошентип неметер эле. Анан бүрсү күнү келет деген баласы келбей калды. Анан дагы Толгонай апанын өзүнүн жашаган комнатасында Жакшынакай туш кийиз болор эле. Анан ошо туш кийиздин ортосунда өйдү жагында бир боз солдат шапкасы илинип турар эле. Бул шапка эмне илинип турат деп койчумун, мен баламын да билбейм да. Көрсө чынында ошондой болгон экен. Субанбекти адегенде Новосибирскеге бир согушка даярдаш үчүн кандайдыр бир звание бериш үчүн даярдашкан го. Анан ошол даярдыгы бүтүп, эми фронтко кетип баратканда ошо Жамбылдын станциясынан өтүш керек экен. Анан ошондо телеграмма берген экен апасына. Мен баланча күнү Жамбылдын станциясынан өтөм поезд менен. Толгонай апага. Анан Толгонай апа Жамбылдын станциясына кетет. Барып ошол жерден күтөт. Анан баягы поезд токтобой өтүп кетет да. Ошондо шапкасын таштап кеткен экен. Масалбек. Кийин ал Масалбек болуп калды, Субанбек болчу. Анан ошону менен Толгонай апа ошо шапканы илип коюп, ишенип жүрдү. Ал кишиге неме келген окшойт.
кара кагаз келген окшойт, бирок катуу кейит деп бербей коюшкан окшойт. Келет деп күтүп жүрдү. Анан жанагы келини бар да, Алиман деген, чынында анын аты Асел болчу. Анан бир күнү Аселдин туугандары бир араба менен келип калышты, эсимде араба. Арабага бирдекелерди алып чыгып коюп атышты. Төшөк, дагы бирдеке ошо немеси келген го. Анан Аселге кыйкырып атканын уктум да. Сен эмне өмүр бою ушу кемпир менен жашайм деп атасыңбы? Биз сени күйөөгө беребиз. Бас түш арабага деп анан айдап кетишти. Кийин чыны менен эле күйөөгө беришиптир. Эми ал кезде эркектер согуштан келбей калган, анан бул жердеги эркектерге токол болуп чыккан го. Бир аз эле иштеп, жашап, анан качып кетиптир. Качканда өзүнүн төркүнүнө барбай Долгонайга барат. Анан ошо Долгонай менен өмүр бою бирге жашайт. Долгонай Аселдин колунан кетти. Масалбектин шапкеси, Алиман, Суранбек реалдуу персонаждар турбайбы? Ооба. Долгонай апа өзү кандай киши эле? Долгонай апа дайыма акчуулук салынган, мындай неме киши болчу. Элдин баары сыйлаган. Мен эми баламын да, көп жакшы билбейм, ал бригадир болуп иштегенби, жокпу анысын билбейм. Анан ошол үйдүн жанында бир үйдө бир аксакал киши жашачу эле. Анын келини менен бир эки кичинекей небереси бар. Мен ошолор менен ойнойм. Ошолордун үйүндө. Алар бияка келет. Анан ошо киши каза болуп калды. Киши каза болгондо жакын туугандары жок. Аны көмгөнгө киши жок. Анан Долгонай апа жана айылдагы өспүрүм балдарды чогултуп алып, жүргүлө деп немеге алып барып, мүрзөгө алып барып, мына жерде мүрзө каз кылам, мындай кылып казасыңар деп каздырып, эртеси ошо балдарга көтөртүп келип көмдүрөт. Анан эми Кыргызда өлүктү көмгөндө аялдар андайга аралашпайт, алар боз үйдөн кошок кошуп эле коштошот. Бул болсо ошонун баарын аткарды. Анан ошол эсимде да, кийин деле айтып жүрүштү. Анын немеси ушунчалык, карачы, эркектер аткарган ишти аткарып, ушинтип аксакалды көмгөнгө өзүнүн салымын киргизди деп эл ыраазы болчу. Дагы кайсы персонаждар Чыңгыз Айтматовдун аңгеме, роман, повесттеринен реалдуу персонаждар болду? Эми мен ойлойм, кылымды караткан бир күнбү ошол жерде Абуталиптин үй бүлөсү. Абуталипти поезд менен алып келатканда ошол станциядан өтөт эмеспи? Ошондо балдарын көрүп калат. Балдар ойноп жүрөт. Поезддин немесинен кыйкырат, чакырат, бирок поезд токтобой өтүп кетет. Анан баргандан кийин өзү өлөт го. Анан мындай бир нерсе бар да, биздин атабыз бизди шекерге жөнөтүп коюп, анан бул эми августтун аягы, анан сентябрь, октябрь, ноябрь окуусунда окуйт, 1-декабрда камалат. Анан ошондон поездга жанагы абак вагонуна түшүрүп Фрунзеге жөнөтүшөт да. Ошондо жанында немелер бар, кароолчулар бар. Анан Маймак деген станцияга келип биз түшкөнбүз да. Эми Маймак менен Шекердин ортосу 20 километр. Ошол жерге келгенде сөзсүз терезени карап, сөзсүз эскерди го. Чыңгыз өзү да айтчу. Ошол жерден өткөндө, ай балдарым ошол жерде калды, туугандарым ошол жерде калды деп кайгырып өттү го. Ушул жерден деп айтып калчу эле да. Анан ошо Абуталиптин жанагынтип балдарын кыйкырып өткөнү, анан өлгөнү ошого окшош го деп ойлойм да.
Бирок реалдуу сиздин китебиңизде бар Теңирберди Алапаев деген агайыбыз ооба реалдуу кантип Төрөкул Айтматов түрмөдө жаткан, кантип сурак кылган, кандай оор нерселерди башынан өткөргөнү сизге айтып берген. ооба эми бул ойдо жок нерсе болчу. Биздин бир жолдошум жактан картаң кудагыйыбыз каза болуп, анан ошонун немесине талашка. Ал кезде эртең менен самолет менен учуп барып, кайра келсең болмок да. Анан самолет менен талашка учуп барып, анан баягы кудагыйдын немесине бардым. Бул 1975-жыл. Ооба, ооба. Анан ошол жака барып отурсам эле бир аял келип учурашып, сиз ушундай Төрөкул Айтматовдун кызы турбайсызбы? Ооба. Мен агам бар эле. Азыр больницада жатат, жолугам деп атат. Ого кой баралы деп анан машина менен чаап бардык. Туберкулезный больницада жаткан экен. А киши ошо эч кандай күнөөсү жок, жөн эле агасы үчүн камалып, анан Уралда 10 жыл жана каторгада иштеп, анан кийин үйүнө жибербей кайра Сибирге айдап жибериптир да. Анан Сибирде мындай поселение экен да. Үйлөнүп, балалуу болуп калган экен. Анан Хрущев келип калабы? Ошол кезде анан андайларды чыгарат. Хрущевский оттепель 1956-жыл. Ну да, ошо 56-жылы анан немеге келет, таласка келет, үй бүлөсүн алып. Аябай кыйналдым дейт, эскерип, үй бүлөм, апамды эскерем, бир туугандарымды эскерем, кыргызча сүйлөгөндөрдү уксам тим эле неметем деп, ушундай кыйналып атып, анан кийин баягы бошондуң дегенде анан үй бүлөмдү алып таласка жетип бардым дейт. Барсам, апасы бар экен ал кезде, туугандары бар экен. Анан бул неме да мындай. Биздин атабыз камерада жатканда бир жастыктын бир бөлүгүнөн кичинекей баштыкча тигип алат. Анан ал баштыкчага саймалайт. Эми биздин чоң атабыз Айтмат кийим тиккен киши болгон. Мен ойлойм, Төрөкулда да болгонго ошондой немелер. Чыңгыз, Илгиз, Талас деп саймалаптыр. Буквасы жетпей калган. Сыга кичине жиби жетпей калыптыр. Анан ошого тиш щетка, порошок, самын, ушулардын баарын салып койчу экен. Анан баягы 5-ноябрь 37-жыл Теңирбердиге айтат. Теңирберди экөө дагы жакындашканы, экөө тең таластан болуп чыгат да. Анан сен билесиң да Шекер деген айыл кайда экенин, менин үй бүлөм ошол жакта, сен жашсың, сен бошойсуң, бошогондо ошолорго жолук деп жанагы мешочкти берет. Мен ошону менен 5-ноябрь күнү кечинде чакырып, соттоп, неме өлүм жазасын чыгарып, анан ошол эле 5-ноябрь күнү атып өлтүрүшөт да. Анан Теңирберди күтөт. Качан кабар болот. Анан Теңирбердиге айтат: "Кокус мени атууга жазалабай, Молдавановкага камаса, анда мен сенден тиш щетканы сурайм. Кокус мени Уралга айдаса, анда мен жана тиш порошогун сурайм. Ал кезде паста жок, порошок. А эгер мени Сибирге айдаса, анда мен самынды сурайм. Аны сен үчүн мен үй бүлөмө бере турган немең ошондой болот, шуякта деп айтасың деп." Анан бирок Төрөкулду жанагынтип неметишет, атып өлтүрүп, анан тиги чоң ташка алып барып, бекитип алып барып көмүп коюшат да. Теңирберди болсо
ошондон кийин эле бир 5-6 күндөн кийин Уралга айдашат. Уралда дарактарды кыйып иштедик дейт. Анан 10 жыл Уралда иштедим дейт. Баягы порошок тиги булардын баарын күтүп жүрүп анан жок кылдым дейт. Бирок жана баштык, кичинекей баштыкты купайкем ички чөнтөгүнө салып койгом дейт. 10 жылдан кийин эми үйүмө кетем десем, Таласка жөнөтпөй, Сибирге дагы 10 жылга поселенияга жөнөттү дейт. Ана ушундай кайгырып келдим дейт. Жеримди, элимди сагынып, ушинтип кайгырып жүрдүм дейт. Анан бир күнү билбейм, ошо кайгыныкыбы, же бир самогон ичип алдым эле, ошонукубу, үстүмдөгү баягы купайкени ачуум келип, сууга ыргытып жибериптирмин дейт. Анан эртеси эс учума келгенде, ал чөнтөгүндө жанагы неме кетпедиби, мешочек. Мен эми шекерге барсам кантип аны талийдейм, мен көрдүм эле Төрөкулду деп кайгырып калдым дейт. Анан баягы аттын такасын кагып аткам дейт, ат тээп жиберип, ошо өпкөмө катуу тийип, ошондон оорулуу болуп калдым дейт. Ошо 56-жылы үйүңөргө кетсеңер болот дегенде Таласка кеттим дейт. Анан эми ар кандай иштеп жүрдүм, бирок оорулуу болуп калдым дейт. Анан немеге Фрунзеге туберкулезный больницага жатчумун дейт. Мезгил менен. Фрунзеге келгенде Чыңгызды ойлойм дейт. Ошо туберкулезный больницада жатканда жанында бир жаш жигит киттеп эле окуйт дейт. Алда китебиң бирөөн берип койчу мага десе, мага берсе жанагы Чыңгыздын китеби болуп чыгат. Повесть горы степи. Аны окуп деп эле сүрөтүн карап эле окуй, баягы Төрөкулдун баласы турбайбы деп анан кантип жолугам, жанагы баштык жок деп немете албай койдум дейт. Фрунзеге келгенде ойлойм дейт, иштеген жерине барсам, ушуну айтып берсем ишенеби, жокпу деп. Ошентип жүрүп анан жолукпайт. Анан унутуп да калат. Андан кийин ошо 75-жылы катуу ооруп, эми неме врачтын айтканын да угуп калат. Карындашым айтты дейт, бир ай жашайт көп болсо деп. Анан мен неметтим дейт, Төрөкулдун балдарынын бирөөнө жолуксам болор эле. Чыңгызга жолуксам болор эле деп карындашына айтат. Анан ал киши командировкага кетип калыптыр. Деп анан эмне кылабыз деп жүргөндө анан мен жолугуп калам, кокустан жолугуп калам. Мени алып барат. Анан экөөбүз жолуктук. Ыйладык экөөбүз кучакташып алып. Ошол мешочекти айтып берди. Анан ошону менен ал киши бир айдан кийин каза болуп калды. Ал киши дагы өзү уру токмокко калды, НКВдын кызматкерлеринен. Анан Төрөкул Айтматовду дагы аябай сабады деген өзүн айтты. Бирок тиги Алапаев өзүн сабаганда жанагы мылтыктын приклады менен соккондо тиги Төрөкул Айтматов айтты, сени катуу деле сабаптыр, бизди тактыр аябай катуу бизди сабашты деп. Ошого бул деген ошол убакытта тирүү күбө болчу да, туурабы? Бир камерага туш келип калышып, бирин бири колдоп, ошентип жүрүшкөн да. Камеранын ичинде бир кровать бар экен. Ошол Алапаев түшүп калган күнү Төрөкул Айтматовдун кроватька очереди келип калыптыр да, ошол кроватька очередтеп жатышыптыр да. Анан ушул Теңирбердини ошол жака жаткызыптыр. Кел, сени катуу сабап коюшуптур, бул жака жат деп. Жардам берип, ошонун артынан тааныш болушту да. Абдан кайгылуу биздин тарыхтын беттери, чын айтканда. Бирок персонаждарга кайтсак, дагы жакын арада Айтматовду, Айтматовет деп айтсам болобу, мурунку мамлекет катчы Осмонакул Ибраимов айтат, Айтматовдун турмушунда өзүнүн
чыныгы Жамилясы бар болчу деп. Бул реалдуу прототип бар болчу деп. Ошол жөнүндө уктуңуз беле? Бар беле ошондой прототип? Билбейм, эми биздин айылда бир топ жеңелер айтып жүргөн, мен Жамиля болчумун, мага көңүл бурган деп. Анан чынында эмне болгонун билбейм. Кандай болгонун. Ар кандай немелер болду да. Ким билет аны? Анан негизи Чыңгыз Төрөкуловичтин аялдары жөнүндө көп макала жаздыңыз. Керес апа жөнүндө жаздыңыз. Анан Мария жеңе жөнүндө жаздыңыз. Анан дагы бир мындай эми азыр ачык эле чыкты. Чыныгы сүйүүсү бар болчу, бул Бүбүсара Бешеналиева. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кандай сүйүү болгон? Мурун деле көрүп жүрчү экен, театрга барып, Керес жеңе чогуу көрүп эле, ой жакшы балерина тегибу деп жүрүшкөн го. Анан бир күнү биздин республика Кронштадт деген бир немени пароходство аркылуу ошо Ленинградка жардам берип жүрчү экен да. Анан бир делегация болуп, кандайдыр бир юбилейге барып калышат. Турдакын Усубалиев бар бирге. Анан ошол кезде Бүбүсара Ленинградда киного түшүп жүргөн экен. Ошол жерден делегацияга кошуп алышыптыр. Жанагы Фрунзеден келгендер. Анан кийин ошол жерден анан экөө бирин бири жакшы көрүп калат го. Ошондон делегация кетип калат, Чыңгыз калып калат Ленинградда бир күнгө. Анан Бүбүсара экөө Москвага чейин барат. Кайра Москвадан Бүбүсара съемкага кетет. Анан ошондон экөө бирин бири жакшы көрүп калат. Эми бул жашоодо эл арасында сөз болуп жүрдү. Ушундай экен деп. Анан кошуна болуп да жашап калдык. Мына Киевский менен Дзержинскийдин бурчунда турган үйдө бир подъездде биз, бир подъездде Бүбүсара. Бүбүсара катуу ооруп калат, каза болот. Анан ошондо айтып жүрүшөт, тиги узатып атканда ошо театрдын жанынан узатышкан го. Анан ошол жерден барып ыйлаган экен деп. Эми бул өзүнүн ички сезими, ички ойлору, сыягы ошо баягы өзүн өзү кармай албай ошол жерден ыйлаган окшойт. Керес апа жөнүндө макала жазганда сиз айтып кеттиңиз, ошондо бир кандайдыр бир кишилер келип ошол Айтматовдун үстүнөн арыз жаз, бул деген жанагындай башка аял менен жүрөт, анан ажырашпашы керек деп. Бирок Керес апа такыр андай сөздөргө бурулбай койду деп. Ооба, жок, ал менин балдарымдын атасы. Мен андай ишке барбайм. Эми билет да, эгер анын арызы ошол жака түшсө, ошону эле күтүп атышат да. Душман. Анан Чыңгызды тим эле талкалашмак да. Анан ал билет, ал кыйналат, жаман болот деп анан кийин отказ берет. Жок, кол койбойм бул арызга. Өздөрү жазып келиптир да арызды. Кол коюп бер деп. Только кол коюп койду. Анан жок, кол койбойм, ал менин балдарымдын атасы. Ушундай жашоодо болот, ошондой эчтеке эмес. Абдан Айкөл апа анткени жанагындай женский обида деген эми бул татаал нерсе. Албетте. Бирок ал терең ойлонгон да. Чыңгыздын келечегин ойлогон, билген, башынан өткөндүн баарын. Анан эми жашоодо көрүп жүрбөйбүзбү, турмушта боло берет экен. Анан ошондойго деп кечирип немени айтпайт. Арызын жазбайт. Арызга кол койбойт. Арызга кол койбойт, ооба. Анан дагы бир оор замандын белгиси бул 56-жыл. Сиз китебиңизде абдан жакшы жазып кеттиңиз. Ошо апаңыз үмүт үзбөй, Төрөкул келет, Хрущев баарын кой берип атат, Төрөкул келет, кайтат деп кандайдыр бир запросторду жиберип атканда, бул жактын КГБнын кагазы келет, бизге келип кетиңиз деп.
Ал убакытта Чыңгыз Төрөкулович катуу ооруп аткан, бара албай калды. Ошол КГБга апам экөөбүз мен кошулуп бардым. Ооба. Анан жолдон апаңыз абдан мындай сүйүнүп, тирүү деп атат да. көтөрүлгөн, маанайы көтөрүлгөн. Анан кандай болуп калды экен, эгерде даже тиги Сибирге жиберип койсо, башка үй бүлөлүү болсо, анысы деле боло берсин, макулмун. Ишул тирүү келсе экен деп өзүнүн мындай айкөлдүгүн, чыныгы сүйүүгүн көрсөтүп аткан кез. Ошону эстесеңиз кандай болду эле? Эми ал биринчиден жанагы биринчи сүйүүсү, экинчиден экөөнүн жакшы жашоосу, балалуу чакалуу болгону, үй бүлөлүү. Анан жанагындай болуп ажырап калганда мына келет, ана келет деп күтөт. Кээ бир немелердин аялдары, ошо репрессияланып кеткен кишилердин аялдары башка кишилерге турмушка деле чыгып болгонундай. Бирок биздин апабыз ошо аябай күтөт, келет, чыгат, жогу жашайбыз деп. Анан кийин 10 жылда келбегенден кийин дагы немеге калтырып атышпайбы? Дагы калтырып койчукан турбайбы? Келет да деп дагы эле күтөт. Анда Чыңгыз чоңоюп калат, ал кошулуп экөө ар кайсы жака арыз жазышат. Кайда биздин атабыз деп. 20 жыл өттү, эмне болду? Эчтекесин билбейбиз деп жазган каттары бар. Анан кийин ошондон кийин анан жанагы 57-жылы чакырышат. Чыңгыз өзү ооруп аткан Илгиз аспирантурада болчу, Украинада, эжем дагы практикада. Анан мен деле 20-га чыгып калгам. Анан бирок баягы үйдө кичүүсү болуп, наркы берки жумушка жарабайт болуп жүрөм да. Анан Чыңгыз чакырып алып айтты, сен деле чоңоюп калдың. Апамдын жанына кошулуп бар, жанында бол. Кандай кабар алат, ким билет деп. Ошентип анан апам экөөбүз бардык. Мына Киевский менен Логвиненконун бурчунда азыр эмне деген оборона министрлиги, ошол жерде эмне уюм экенин билбейм. НКВДбы, прокуратурабы? Мен НКВД деп койдум иштепте. Анан ошол жерге кирсек, апамды киргизип, мени киргизбей коюшту. Приглашение апама келгенде. Апам болсо жанагы сен айткандай жолдон, ал тирүү, ал келип калган, азыр жолугабыз деп ишенип келатат да. Анан барса, мындан 20 жыл мурун өлгөн деген кара кагаз деп берет. Өлгөндүгүнүн себеби белгисиз, өлгөн жери белгисиз деген кагаз беришет. Анан ошону алып чыгып, аябай эле араң басып чыкты. Эми мындай нерсени угузганда дагы мындай бир абайлап угузуш керек да. Неме жанагы НКВДчылар. Алар жөн эле эмне деп берип коюп, анан аябай кыйналып ошентип чыкты. Анан экөөбүз жана кагаздарды окуп, анан эптеп үйгө келип, үйдөн анан неме кылдык. Анан ошо Карагыз апамдарды чакырдык. Апам өзү угузду. 20 жыл мурун өлгөн экен агаң деп. Анан ошо Төрөкул, Алымкул, Өзүбек, Рыскулбек төртөө жок. Анан Керимбек аке деген Алымкулдун бир тууган иниси. Ошол кишинин үйүнөн 4 кишиге аш берилди. Таппай калдык деп. Анан Алымкул ата белгисиз жанагындай акыркы каты акыр немеден келген. Керимбек аке бир каты бар болчу. Сибирде Манчжурия менен чек арада
жол салып атабыз. КВЖД окшойт, Жол салып атабыз. Анан жанагы ошол кезде ГУЛАГ деп койчу, государственное управление лагерей деген. Главное управление лагерей. Бул жерде аябай көп кишилерди камап, анан иштетчү да физически. Чоң жанагы стройкалардын баарын ошого иштеткен. Анан ушунчалык киши көп, анан аларды баарын кармаш керек, тамагын бериш керек, тиги бу иштеткени менен. Анан бирок ошондо өзүнүн акылы менен, мисалы үчүн, бир чоң ученыйлар деле кирип калган ага. Бирок физикалык жактан өзү жумуш аткара албаса, норманы аткарбаса, алар өлтүрүш керек эле. Анан ошо биздин Рыскулбек аке өзү бою кичирээк, катка жазыптыр. Бул жол салган жери абдан шамалдуу экен, тиги бөйрөгүмө суук тийип, катуу ооруп калдым, норманы аткара албай жатам деп. Ал кезде ошо ГУЛАГ боюнча приказ чыгыптыр. Норманы ашыгы менен аткаргандарга ударник деген паёк бериш керек, тамагын. Норманы нормалдуу аткарган кишиге нормальный паёк бериш керек. Ал эми норманы аткара албаган кишилер штрафной паёк алат. Ал штрафной паёк жөн эле суу, анан бир сындырым нан, тез өлө тургандай паёк болот да. Анан ошо биздин Рыскулбек аке ошол немеге штрафной туш келип калган окшойт. Ошо кат жазыптыр. Мен ушинтип мага жарым путь талкан салып жибергүлөчү, кыйналып атам деп. Анан апам, Карагыз апам экөө тезинен талкан жасап, анан почтовый ящикке салып, анан Кировкага алып барып апам салыптыр адреси боюнча. Бирок ал жеттиби, жетпедиби, кабар келген жок дейт. Ошо менен Рыскулбек аке дагы ошол жерде каза болот. Анан ошон үчүн ошо Дөреқұл, Алымқұл, Өзбек, Рыскулбек төртөөнө бир аш берилип ажырап калдык деп, ошого анан баш ийип калдык, күтпөй, мурун күтчүбүз да, кимиси качан келет деп.